Баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүн маалымат таркатуу, же болбосо маалыматты жеткирүү, мындай копол айтканда ушак таратуу абдан жеңил болуп калды. Анткени социалдык тармактар жана ошондой эле элдин арасында бүгүнкү күндө бала бакчадагы баладан карыган пенсиядагы абышкаларга чейин эле саясат менен абдан кызыгып, бири-бирин айтып жеткирип турушат да. Бүгүнкү социалдык тармакта эң элдин бүйүрүн кызыткан нерсе бул деген жаңы келаткан биримдик партиясы болуп жатат. Ошондой эле бул жерде өлкө башчысын жана анын айланасындагы кишилер жөнүндө бир топ бир туура эмеспи, туурабы билбейбиз, бирок элге жакпаган маалыматтар таркап жатат. Буга дагы бир себеп өлкө башчысынын бир тууган энеси Асылбек Шариповичтен бүгүнкү күндө Жаныш Байкиевдин ролун ойноп атат деген бир бүдөмүк нерселерди элге таратып жатышат. Бул нерсеге менимче ушул саясатчы катары, иштин көзүн жакшы билген адам катары сиздер бир сереп салып айтып турушуңуздар керек деп ойлойм. Чындыгын, эгерде бул чын эле ушундай аралашып жаткан болсо, аралашып жатат деп, же болбосо сиздин байкашыңызча бул нерсе кандай болуп жатат? Эми биринчиден кайсы гана бийлик болбосун, ар дайым биз президенттик башкаруу болгондон кийин бийликтин өзүнүн партиясы, өзү мындай ошол көпчүлүктү түзгөн партияны алып чыгууга, талоого укугу бар да. Ошосу кандай мисалы өткөндө СДПК партиясы көпчүлүктү түзүп, Атамбаевдин учурунда бардык бийлик бутактардын бардыгы СДПК партиясынын мүчөлөрү болгон, туурабы? Бул деген ошол мезгилде жоопкерчиликти алып, ал эми Атамбаевдин учурунда күчтүү партиялардын, ошого мындай сын пикир айта турган партиялардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Алардын бирден бир болуп, Ата журт партиясынын 16 депутатын иш козгоп, куугунтук болуп, анын лидерлерин түрмөгө отургузуу менен бул боюнча Текебаев ачыгын эле айтпадыбы, биз сүйлөшүп, ушул Ата журтту талкалоодо, Ата журтту куугунтуктаганда кандай ыкмаларды колдонгонун ачык айкын айтты да. Ал эми бүгүнкү күндө бийликке ар дайым сын пикир айтылат. Бирок ошол сын пикирдин бардыгы чындык гана болуш керек да. Бүгүн өлкө президентине, Сооронбай Шариповичке кандайдыр бир колун салды экономикага, же тиги жерде көмүскө экономикада иштеп атат, тиги тууганы же бул тууганы башкарып атат деп ачык айкын бетке эч ким мындай күнөө кое албайт. Ошонун негизинде, тегерегинде ар кандай ушак сөздөр чыгарганга аракет кылып атышат да, себеби бул саясий оппоненттердин жасаган иши. Ал эми Асылбек Шарипович боюнча алсак, ал киши Сооронбай Шарипович президент болуучан эле 2 чакырылышта төрага болуп иштеди. Саясатта өзүнүн орду бар, буга чейин депутат деле болгон. Менин байкашымда, мына биримдик партия деп атабыз. Биримдик партияны ким түзгөнүн мен ачык айкын бүгүн эч жакка чыга элек. Туурабы? Же съезд болуп өткөн жок. Анын жетекчиси ким? Кимдер түзүп атат? Ачык айкын бир дагы мындай маалымат жок да. Ал эми ошол биримдик партиясы мурун эле калыптанган экен, түзүлгөн экен. Анын тарыхы деле жок. Бирок ошол биримдик партиясы башка партиядай эле жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна бүгүн катышып атат. Ал эми президенттин иниси Асылбек Шарипович боюнча бул саясатчы киши. Менимче бул кишинин бүгүнкү күндө ушул парламенттин иштерине деле активдүү катышпаганы, бул ошол агасына көлөкө түшүрбөө. Бул эми болгон маалымат, чындык да, көлөкө түшүрбөө үчүн. Анан Асылбек Шарипович Жээнбеков паланчаны чечип атыптыр деген мен деле угуп элекмин. Же кадр маселесин, же болбосо түздөн түз кандайдыр бир иштерге кийлигишүүсүн мен мындай ачык айкын көрө элекмин да. Наоборот, ал киши менен биз жанкы төрагалар советин түзгөнбүз, кеңешмесин. Ал кеңешмеде дагы ал ачыгын эле айтат, мен эч мындай президенттин ишине кийлигишүү же кандайдыр бир, эгерде биз ой пикир айтсак, мен депутат катары айтканга айтып барам. Сиздердин ал жерде депутаттар дагы бар да. Дастан Жумабеков келет. Алар өз пикирин ушул төрагалар кеңешинде айтылган нерсени биз парламентте көтөрөлү, ушуну айтып чыгайлы деп, как депутат катары айта алышат да. Ошо төрагалар кеңешинин тизмесинде
Өмүрөк Черкешевич, ал киши барбы, ал киши катышабы Эми төрагалардын бардыгы бар, жөндүү себептер менен бир экөө катышпайт. Жөндүү себептер менен биз аны түзүп баштаганда Текебаев камакта болчу. Ошон үчүн азыр соттошуп жүрөт. А так биздин эч качан тиги катышсын же бул катышпасын деген бөлүнбөйсүздөр. Мына бүгүн баарыбызга болгондой өлкө башчысы кайрылуу жасады. Кайрылуу десек да болот, муну бир отчет деп айтсак да болот, же болбосо ошол өзү иштеген учурдан бери биздин өлкөдө жасалган иштер боюнча бир маалымат берип кетти. Бул маалыматты ушул пресс конференция өткөрүп, ошол жерде дагы бир сыйра айтылды эле. Бирок Өмүрөк Черкешевичтин пикири боюнча бул иштин бири дагы өлкө башчысы аркылуу жасалган эмес, мунун баарын премьер-министр жасалган. Мындан келди биз ойлонуп жатабыз, анда бизге өлкө башчысынын эмне кереги бар? Өлкө башчысы премьердин жасаган ишин, жогорку кеңештин жасаган ишин, ошол эле өкмөттүн жасалган иштери боюнча элге ушундай мамлекеттик иштер жасалды деп айтылат. Ал баардык жерде эле ошондой. Мисалы үчүн Россияда деле Путинди карасаң, ар дайым ошол жалпы өлкөдө жасалган иштер боюнча маалыматты берип кетет. Эгерде биз ал иштин баарын премьер-министр жасады деп ойдо калып атсак, анда бизге анда өлкө башчысынын эмне кереги бар? Анда премьер-министр эле башкара бербейбиз? Эми биз мындай да, биз парламенттик өлкөбүз деп айткан менен, ошол Текебаевдин айтканы менен, бирок турмушта и конституцияга ылайык президентти бүгүнкү күндө эл шайлап атат. Эл ошол анын программасына, анын жоопкерчилигине, ушуну аткарам дегенине карап туруп эл шайлап атат. Ошон үчүн бул жерде негизги жоопкерчиликти түзгөн президент болуп бүгүн эсептелет. Себеп дегенде элдин алдында жооп бере турган бүгүн президент. Мамлекеттин келечеги үчүн, мамлекеттин өнүгүү өсүшү үчүн. Ал эми эгерде биз ошол мезгилде, эгерде ушу убактылуу өкмөт, ошол эле Текебаевдар учурунда парламенттик башкарууну толук кандуу киргизгенден кийин, анда президентти парламент шайлай турган кылганда, анда президент кийлигише албайт эле. Бүгүн президенттин кийлигишип, бардык иштерге көзөмөл салып алып барып аткан негизи элдин бардыгы президенттен сурап атат. Элден сурап атат, президенттен сурап атат. Президент толук кандуу жоопкерчиликтүү. Ошон үчүн бул аскер курамы, мамлекеттин келечеги, тышкы саясат ошол конституцияда жок болуп калган экен, кийин ошол эле Текебаевдар киргизип президентке жүктөшкөн. Себеп дегенде бир адам тышкы саясатты алып барыш керек. Бир адам алып барыш керек. Эгерде андай болбосо, анда президентти эл шайлабаш керек эле, парламент шайлаш керек эле. Мына Европа өлкөсүндөгүдөй, Англияда жана башкада бүгүн шайлап аткандай толук кандуу президенттин элдин алдына жоопкерчилиги бар. Эми ал сын пикир айтыла берет. Сын пикир айтылат, жоопкерчилик бир адамда. Мамлекеттин кепилдиги жакшы болсо дагы ал кишинин көпчүлүк жакшы жагын анда бардык саясатчылар айтат, биз жасап атабыз дейт. Жаман болсо жалгыз бир адамга келип тиет.